Салам. Жаңы кошулгандардага, консультанттарга Фаберлик компаниясынын мен сиздерге бүгүн сонун бир неме жөнүндө айтып беремин. Бүгүн 7 каталогдун биринчи күнү. То есть 7 каталогдун биринчи күнү, то есть кече 6 каталог бүттү. Анан менде мисалы уже баарыңар эле көрсөңүздөр, балдарыңар кирсеңер деле 0 болуп калган болот, 0 болуп калган болот. Ойлойсуңар, эмнеге жок болуп кетти? Эмнеге көйүп кетти деп ойлошуңар мүмкүн. Бул нормальный көрүнүш. Анткени кече Фаберлик компаниясы уже 21 күндүн ичиндеги оборотко төлөп берет. Ошого расчет кылып берет. Мисалы биздин жумушубуз 21 күндүк жумуш да, получается. Биз кадимки жумуштан 1 айга төлөп берет го. 1 айга төлөгөндө аягын кадимкиде айдын аягында биз айлык алабыз, Айлык алабыз дагы эмки айда кайра башынан иштейбиз. Ошондой эле бул Фаберликте 21 күнү иштейбиз. Каталог учурунда иштейбиз. Ошо каталог учурунда иштегенде канча оборот кылсак, ошого акчасын алып алабыз. Анан кийин эмки каталогдо кайра башынан баштайбыз. Бунун эмнеси жакшы? Анткени это нормальный көрүнүш. Любой жумушта эле ушинтип акча беришет, ушинтип акча төлөшөт, туурабы? Анткени сиздер кадимки жумушка караганда 1 ай иштеп коюп, анан экинчи айда дагы мен мурунку айда иштедим эле го. Силер эмне мага айлык бербей атасыңар? Мен каждый ай иштешим керекпи деп отурбайсыңар, туурабы? Ошентсеңер сиз эмне жиндеп калганбы деп башка бир ушинтип ойлойсуңар. Каждый ай иштейсиң да, иштегениңе акча төлөп берет да деп силер ошо. Биякта деле ошондой эле каталогдо. Ар бир каталогдо иштешиңер керек. Анан кийин эмнеси жакшы, мынтип ойлошуңар мүмкүн. Мен кайра чогултамбы деп ойлошуңар мүмкүн. Ошондуктан сиздер только эле продажа кылбай, команда өстүрүңүздөр. Эгерде сиздер команда өстүрүп, артыңыздардан сиздерге окшоп продажа кылып же жаңы адам каттап, сабак өтүп лидер болгон адамдарды курсаңыздар, наоборот сиздердин балдарыңар күндөн күнгө өсөт дагы, каталог сайын өзүнөн өзү өсөт. Анткени мисалы бул каталогдо силер 6% болсоңор, команда менен иштеп лидер өстүрө алсаңар, сиздер эмки каталог 9% болосуңар. Лидер өстүрүү дегенде сиздер Мирлан Батырхановдун "Мен эмнеге лидер эмесмин? Лидерлик баскычтары" деп басып издеп видео көрсөңүздөр болот. Ошенткенде сиздер үйрөнүп аласыздар. Анан деги эле лидерлик темасына көңүл буруп видео көрсөңүздөр үйрөнүп аласыздар. Кантип лидер өстүрүп, кантип балдарыңар каталог сайын өссүн. Мисалы, мурунку каталогко караганда прирост болуп турсун деп кааласаңыздар, сиздер өзүңөр командаңыздар менен катуу иштешиңиздер керек. Ушундай 0 балл деген көрүнүш любой бизде баарыбызда болот. Мисалы, директордун дагы ушундай 0 болуп калат. Бриллиантовый директорда да 0 болуп калат. Национальный директордуку да ушундай 0 болуп калат. Бирок айырмасы эмнеде? Айырмасы бул сиз консультант болсоңуз, сиз 0 боюнча тура бересиз, пока кыймылдамайынча. Национальный директордуку уже бүгүн, получается, может уже 3000 балл уже топтолуп калат. Же болбосо бриллиантовый директордуку бүгүн уже ал 6% болуп калат. Ошондой да? Ошондой эле көрүнүш, бул командасын иштегендегиси, бул артында сонун группасы бар, структурасы бар болгондогусу. Ошондуктан 0 болуп калса чочулабаңыздар. 0ду командаңыздар сиздер өзүңөр менен кошо сон эле прирост кылып аласыздар дагы. Бул каталог баарыңар мурунку каталогдон дагы көбүрөөк топтой аласыздар. Ошого ишениңиздер. Ишениңиздер дагы иштеңиздер.